Президент улут үчүн күйөт, улуттук лидер болот. Ошон үчүн Кудай кыйчалыш мезгилде мамлекеттин башына алып келди. Садыр Жапаров Кыргызстанды өнүктүрөт. Буйруса кой үстүндө торгой жумурткалаган күнгө жетебиз деп айтсак, капталдан чыгып ар кайсына айтчыңар эле. Мына президент улуттун лидери экенин, улутту сактап калууга жан үрөп жатканын далилдей баштады. Бүгүн президент улуттук нарк жөнүндө жарлыкка кол койду. Мындай жарлыкты улуттун улуулугун баалаган, улуттун оңгусун түшүнгөн адам гана кол кое алат. Улутубуз эчең кылым карытсын. Кудай сизге ден соолук, анан күч кубат берсин. Мен сиз менен сыймыктанам. Садыр Нуркожоевич. Исмат Бекжанов. Путиндин жардамы менен Кыргызстанда бир айда өнүгүү жолуна салса болот. Президент Садыр Жапаров, экс-президент Алмазбек Атамбаев, саясатчы Бекболот Талгарбеков, Майдар Ылбас, Тайманбас адамдар катары түрмөнүн төрүндө отурушту. Үчөө тең ачуу чындыкты жашырбай айткан эр жүрөк адамдар экени белгилүү. Саясатчы Талгарбеков бул бийлик Кыргызстанды өнүгүү жолуна сала албасына элдин көзү учурда жетип калды деп айтты. Бул аксакалдын ордунда башка бирөө болгондо баса калып түрмөнү көздөй алып жөнөшмөк. Ал жакта каралоо мыйзамдары толтура экени аты аталган үчөө жакшы билишет. Мындай аракеттер Кыргыздын патриот адамдарына карата колдонулса, өз чөнтөгүнүн патриоту болуп алгандарга кошумат айтышып, сыйлап турушат эмеспи? Мисалы, коррупция менен мафиянын башында турган Соки Ак үйдөн айдалып чыкканына карабастан 130 000 сом пенсия алып, мамлекеттик резиденцияда элдин эсебинен багылып жатканын кыргыз эли бир жылдан бери айтып келатат. Эч кандай күнөөсү жок бир адамды багып алуу эч кимге оорчулук келтирбейт. Бирок Сокенин айынан 3-чү революция болуп, миңдеген адамдар жабыркаганын бүгүнкү бийлик унутуп калдыбы? Бийликке келгиче коррупция менен күрөшөбүз дешип келип алгандан кийин коррупция менен мафияга кошомат кылышып, калкалап келатканын кыргыз эли көрбөй калыштыбы? Коррупция менен мафиянын башында турган Сокеден айырмасы жок Ширшов үй камагына чыгарылып, андан ары зуу коюп кетсе, президент Жапаровдун күнөөсү жок да. Тескерисинче, президент коррупция менен катуу күрөшүп жатканын айта кетүү керек. Булар президентке караганда 100 эсе куу, миллиардтарды жеп жутуп алышкан немелер абдан күчтүү болуп турушса, алар менен Кудай да күрөшө албай калдыго. Ошондуктан президент Садыр Жапаров экс-президент Алмазбек Атамбаевди түрмөдөн чыгарып, экөө бирдей Орусия президенти Путинден жардам сурашы керек. Кыргызстанда коррупция менен мафия гүлдөп, кыргыз мамлекети жок болуп баратканын ачык айтуулары керек. Путин кадр жагынан жардам берип, ишеничтүү адамдарын жөнөтсө, кичинекей Кыргызстанды бир айдын ичинде өнүгүү жолуна салып беришет. Садыр Жапаровдун айланасындагы кошоматчылардын орду түбү менен жок болушуп, Кыргызстан өнүгө баштаганын ошондо түшүнүшөт. Булак Азия News газети. Мен илгери ата журтту колдоп, удостроение алган элем. Ошондо менин браттарым деп койчумун тамашалап. Көздөрүнөн нур чачылып, жашоого кызыгуу бар болчу. Эл сыйлаган инсандар топтолгон болчу. Ошол учурдагы жаш жигиттер тоону омкоруп жиберчүдөй сезилчү. Көрсө баары оңой эмес экен. Иштеймин деген азаматтарды бура бастырбай, жеке кызыкчылыгын көздөгөндөр жол тосушат тура. Бири буттан тартып, бири кызарган жерди жулак ачып, бири жебеген самсага төлө деп, бири кресло сурап, бири акча, мансап, бийлик сурап, айлаларын оң кылып кетиришет экен. Канчалык күч эрк керек экендигин, аны баалап, барктап билиш керек экендигин билдим. Элим жерим деп уюп-бушуп чуркаган, оңойго турбайт экен деп ынандым. Мекенчил патриот болуш кыйын, мындайча айтканда оор жүк экен. Баасын билип терең ойлонгонго. Жемкорлорго туруштук бериш жолу татаал экен. Кан досторду чабыштырып, арыздаштырып, каалаган максатына жетем деген, пулуң болсо кулуңмун деген кара мүртөз адамдар жолугат экен. Өлкөбүздү жакырыктан сууруп чыгайын дегенде көзү төрт болгон. Элдин ишеничин актаймын, ата-энемди уят кылбаймын деген ажобузга да азыркы учурда баары оңой эмес экенине көзүм жетти. Бир жыл мурда дагы эле сүрөттөрүн көрүп боорум ооруйт. Азыр болсо кыйла кабак кашы өзгөрдү, чачына ак түштү. Бир жылда эле каарып кетти десем болот. Бир гана ден соолук каалайм ажобузга. Камчеке болсо 30 жылдан бери отурукташып калган бир табакташ, бир акырдаш адамдардын жүрөгүнө колун салды. Оңой эмес, ал кадамга барыш үчүн да алып жүрөк керек. Баары эле андай инсан менен катарлаш баса албайт. Президентибизге жөлөк болуп, колуна кол, бутуна бут болуп жүрөт. Былтыркы шайлоодон бери эле эки досту ажырым кыла албай убара болушту. Болбогон кептерди ойлоп чыга калышат. Же адамча эс алдыра деле коюшпайт. Мамлекеттин болгон жарды кебетесин, тешик тепшисин жаңы келген бийликке чапташып эле оңуп жатышат.
Эки дос урушуп кетсе кимге пайда, кимге зыян, ким кубанат, ким кайгырат? Ошондо эски жегиштердин заманын орноткусу келгендер баш көтөрүүдө го. Алар кайрадан бийликке келсе карапайым калкты кууратышат. Бермет Биримкулова. Сапар Исаков сааты чык деп качан келерин чыдамсыздык менен күтүп жатат. Сапар Исаков Абдил Сегизбаев Болот Сүйүнбаевди сүйүндүрүп, УКМК жетекчиси Камчыбек Ташуевди орус бийлигин колдогон. Комсомольская правда гезити америкалыктар менен тил табышып жатат деп чыгышты. Москва бийликте турганда Сапар Исаков Сомалиге тик учактарды сатканды билет болду экен. 2020-жылдын октябрындагы башаламандыктан пайдаланып камактан чыккан Сапар Исаков түрмөгө башкаларчылап кайра кайтып келген эмес. Ошол бойдон дайыны жок, көздөн кайын болгон. Көрсө Сапар Исаковдун качышына Газпромдун аттуу баштуу атка минерлери түрткү болгон экен. Миллер Сапар Исаковдун демине дем кошуп, канттагы орусиялык базадан учуруп кетишкен экен. Аны жашырып да коюшпаптыр. Учурда Сапар Исаков Москванын Кремлинде кагаз чимелеп жооптуу иштерди аркалайт экен. Ага да түшүнсө болот. Кыргызстанда улам бийлик алмаша берип, Кремлди да жүдөтүп бүттү. Ошондуктан Сапар Исаковго окшогон келечектен үмүт оту жылт эткендерди барымтага кармап турбаса да болбойт да. Бирок түрмөдөн качып чыккандар соттон шарттуу кутулмайын Интерполго кайрылса эки колун кишендеп туруп алып келчү эмес беле. Кыргызстанга Орусия мамлекети $1 миллиард жакын октары, курал жардам берген. Албетте, муну сарамжалдуу колдонсок болмок. 2015-жылы августта Атамбаевдин шилтемеси менен Сапар Исаков деңиз каракчыларынын ордосуна айланган Сомалиге Ми-24Б2 вертолет жана Ми-8 МТМБ2 вертолетун берүүнү сунуштайт. Ал кезде тышкы саясатты жетектеп турган президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Сапар Исаков бул демилгени Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына төп келет деп да жазган. Бул сунуш 2015-жылдын 10-августунда тапшырма катары Коргоо министрлигине жөнөтүлгөн. Вертолетту сатуу улуттук кызыкчылыкка төп келеби? Тик учманы сатуу балким Сапар Исаковдун кызыкчылыгына төп келер. Арине, Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына төп келбейт. Кыргызстандан вертолет чыгара турган ишкана жок. Бул Орусиянын Кыргызстанга берген $1 миллиард эсебинен келген. Орусия деңиз каракчылыгынын эсебинен туйтунган Сомалига вертолет сатсын деп жардам берген эмес. 2015-жылы Орусияда, АКШда, Сирияда алаксып турган. Бул жердеги террорист экстремисттерге каршы чыккан Орусиянын кызыкчылыгы АКШ менен тереңдеп алыстап бараткан. Кыргызстандын Сомалиге саткан вертолеттору менен албетте орус бийлиги толук кабардар болгон. Бирок Сомали Кыргызстандын Евразийский бажы союзуна кошулушуна алдында шоона эшпей турган. Ошол мезгилде вертолетка ээ болгон Сомали деңиз каракчылары Орусиянын кемелерине кол сала баштаган. Орусия сомалилик деңиз каракчыларын кандай запкы жеген? 2003-жылдын 4-мартында пираттар орус танкери Сауд Арабиясынан Кенияга бараткан Манеронго чабуул жасашат. 2 моторлуу кайыкта 7 пират бар эле. Токтот деген деңиз каракчыларынын айтканын укпаган соң автомат гранатометтордун окту мөндүрдөй жаадырышкан. 1 саатка созулган деңиз каракчыларынын аракетине орус кемеси да жооп айткан. Кокус пираттардын колунда вертолеттор болгондо уруш узак созулмак. 2008-жылы 23-сентябрда Орусиянын ВМФ главкому адмирал Владимир Высоцкий Сомалидеги пираттар менен кармашкан пландалууда деген. 2008-жылдын 26-сентябрында Батфлоттун неустрашимый корабли Сомалинин пираттарына каршы күзөтүүгө чыгат. 2008-жылдын 11-ноябрында Орус жана Улуу Британиянын ВМФС Powerful кемесин бошотот. 3 пират өлүп, 8-өө жарадар болгон. 2009-жылдын 7-апрелинде Сингапурга бара жаткан орус танкери НС Гомандер автомат гранатометтор менен куралданган сомалилик пираттар тарабынан чабуулга алынган. 2009-жылдын 27-апрелинде Тынч океан флотунан пираттар менен күрөш жүргүзүү үчүн адмирал Пантелеев МБ-37 Ижора жана Иркут киргизилет. Адмирал Пантелеевде 2 тик учма деңиз пехотасы болгон. Деңиз каракчыларынан тажаган дүйнө Сомалидеги деңиз каракчыларынан бир гана жылдагы зыян тартуу 6,6–6,9 миллиард доллар болгон. Бул тууралуу Oceans Beyond Piracy америкалык 18 Foot фондунун долбоору жазган. Seaborn Spirit лайнерин, Розен кемесин, Япон танкерин, Свитцер Корсаковду, Лепонандын испандык Плая де Бакинону,
Амиескан немец судносу Лехман Тимбер танкер Смирнини дагы толуп жаткан ар кайсы мамлекеттердин кемесин жылына жүздөгөн кемелерди колго түшүргөн сомалилик деңиз каракчылары дүйнө элинин жидине тиет. 2008-жылдын 3-июнунда БУ согуш кемелери Сомали менен согуш аракетин жүргүзүүгө уруксаат берген. Ал эми Кыргызстандын ошол кездеги президенти Алмазбек Атамбаев 2015-жылы башка мамлекет калбай калгансып Сомалиге тик учмаларды жөнөтүү үчүн коргоо министрлигине тапшырма берет. Бул сунушту кош колдоп колдогон Сапар Исаковдун айтканындай улуттук кызыкчылыкка төп келеби же жокпу эл өзү чечер. Эми бири АКШнын колтугуна жамбынып камакта өз саатын күтүп жатса, бири Москвада өз саатын күтүп отурат. Азизбек Келдибеков, Булак Назар Ньюс, Чекиткей эже.